Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз сиздер менен азыр Excel программасынын кээ бир командалары менен таанышабыз. Аны түшүндүрүүдө мен ушул көрүп турганыңыздардай кредит калькуляторун пайдаланам. Азыр эми түшүнүүгө жеңил болуш үчүн мен азыраак суммада баштайын деп турам. Ал үчүн 2,5 миллион кредит алмакчы болсоңуз, бул 290 бул айлардын саны. Биз канча жыл экенин билиш үчүн 12 бөлүшүбүз керек. Бөлүбүз 12ге 24 жыл. Эми бул жерге кайсыл айда төлөп баштайбыз, ошону жазышыбыз керек. Биз эми 2001 12 2020 deylik. Ошондо биздин биринчи төлөмүбүз 1 январдан башталып жатат. Бул жерде эми минималдуу 5% деп турат. Биз аны азыркы орточо проценттүү ставканы коюп турган болсок 8,89. Негизги төлөй турган суммабыз 2,5 миллион. Ал 24 жыл аны ай сайын төлөп тура турган болсок, бирок биз аны алдын ала кыскартуу аркылуу пайызын өстүрбөстөн эртерээк кутулсак болот. Банктардын кандай схемаларын түшүндүрүү үчүн мен атайын 3 бурчтуктарды пайдаландым. Бул жерде 24 жылдын 12 жылында биз ошол пландалган акчанын жарымын төлөйбүз, бирок анын Б өлчөмү, башкача айтканда 12% гана негизги суммадан минус болот дагы. Калган 37% биз жөн гана проценттерди жабууга берген болобуз. Ошол себептен негизги суммаларды биз калган 12 жылда гана төлөйбүз. Пайыздардын 12% гана калат дагы. 12 жылдан кийин гана биз квартиранын негизги суммасын төлөй баштайбыз. Бирок биз шашылыш төлөө менен гана өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоп калабыз. Жогоруда мен айтып өткөн бул аннуитетный платеж болчу. Азыр негизинен ушул гана платеж менен жүргүзүлөт. Ал эми бул метод менен пайдаланылбайт. Бул жерде мен айтып өткөндөй 3 бурчтук эмес. Башынан баштап эле проценттери дагы айлык негизги суммадан дагы бирдей акча аягына чейин төлөнөт. Ал эми биз мен айтып өткөн метод боюнча бул жерде башында проценттер төлөнөт, негизги суммадан аз эле акча төлөнөт дагы. Акыр аягында бул платеж бүтө баштаганда анан кийин проценттери азайып, негизги суммадан көбүрөөк болуп, жалпы сумма бирдей эле төлөнө берет ай сайын. Ошондо мен азыр бул жерде беките турам, бул бизге кереги жок. Эми мен оңойраак түшүндүрүү үчүн мен группаларга бөлүп алышым керек. Данныйга кирип, алгачкы 5 жылды бөлүп алайын. Алгачкы 5 жыл, ошондо 2021ден 25-жылга чейин өзүнчө бир группа кылайын, бир бөлүп. Мен 5 жылдан группаларга бөлүп алдым. Жана алгачкы 5 жылды жана акыркы 5 жылды ачык калтырып, ортодо 15 жылды жабык калтырдым. Бул эми мындай айлантып сиздерге көрсөткөнгө ыңгайлуу болуш үчүн. Эми сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, айына 20.900 төлөнүп аткан болсо, демек алдын ала кыскартыш үчүн, бир ай кыскартыш үчүн биз 20.000 төлөшүбүз керек деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок андай эмес. 5 айды алып карай турган болсом, 5 ай. Демек 5 айда 13.000 гана негизги суммага төлөнөт экен. Демек биз срокты кыскартыш үчүн 15.000 төлөсөк, биздин кредиттин срогу 5 айга кыскарат. Аны мен азыр 15.000 эмес, мен ал жерден белгилеп калабыз. 2045-жылга чейин узарып атат биздин кредит. 290 ай. Азыр биз бул жерге 500.000 умещение срок шарты менен төлөй турган болсок, 500.000 эми көрөбүз. 5 жылдан да көп биздин кредит
биз кыскарып кеттиктир. Бирок акыркы көргөзгөн уже жабылып кетти. Акыркы 10 жылдык дачабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр биз 2045-жылы төлөнүп бүтө турган кредитибиз срокту кыскартуу шарты менен 500 миңди досрочное погашение деп орусча айтканда төлөгөнүбүздө 34-жылга келип калды. Демек 11 жылга кыскарып кетти. Эми андан ары айына 20 миңден план боюнча төлөгөндү уланта беребиз дагы. Бул жерге кошумча кирешебизден айына 60 миңден төлөйлүк. 60 миң төлөгөнүбүздө 34-жылда эле турат. 1 жыл уланталык 2022 жылга чейин же 2023 чейин уланта берелик. 2 жыл туруктуу айына 60 миңден төлөдүк. Уже 24-жылга чейин кетти. Ошондо сиздин калган карызыңыз эгерде ошол 2022 жылы бүтүрө турган болсоңуз, сиздин банктын алдындагы карызыңыз бул жердеги 368 миң эмес, сиздин карызыңыз бул файздарды эске албастан мына ушул болуп эсептелинет. Демек 344. Ошону 300 миңди ушул жерден төлөп калсаңыз, картадагы биз 3 жылдын ичинде квартираны толук сатып алып болосуз. Ошондо мынакей биз башында 6 миллион төлөшүбүзгө туура келип жаткан, бирок биз алдын ала кыскартуулар аркылуу 730 миңдин тегерегинде гана төлөп квартираны алып кала алдык. Эми бул жерде айта турган дагы башка нерселер бар. Менин тааныштарым квартира алганда ошол материнский капиталын алдын ала алышат дагы. Бул жерге киргизип алар убакытын 2-3 жылга кыскартып калса болмок, бирок банктар ага каалабайт. Алар албетте мындай 25 жыл пайыздык кирешеге ээ болгусу келет. Мына ошол себептен алар банктан албетте материнский капитал же болбосо первичный вкладдарды ошол алдын ала алып, анан калган сумманы 25 же 20 жылга ошол толук төлөө мөөнөтүнө чачып ийгенге кызыктар. Сиз бирок ошол алдын ала төлөмдү, топтогон акчаңызды же болбосо материнский капиталды банкка бербей кармап турууга аракет кылышыңыз керек дагы. Сизге кредит оформление болгондон кийин аны сиз заматта ошол уменьшение срока пайдалансаңыз, ошондо сиз пайыздарды азыраак төлөп өтүп кеткен болосуз. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир нече жагдайларга токтолуп кеңири сүйлөшүп, сиздер менен пикир алмашсам болмок, бирок убакыт деген дагы көп болот. Сиздерден суроолор же болбосо мага берилген башка тааныштарымдын суроолорун да чогултуп, мен кийинки видеодон дагы кеңири кызыктуу маалыматтарды топтоп сиздерге жеткиргенге аракет кылам. Ушуну менен ипотека жөнүндөгү биринчи видеоmu аяктап жатам. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.